Рахмат, урматтуу төрага, урматтуу депутаттар, суроого чекке талкууга чек коюп койсок, андан кийин бул жерде биздин комитеттен өткөн бул маселе, буга чейинки кызуучулардын баардыгы ушундай биздин комитеттен өтүп, бул маселе каралган. Эми Жогорку Кенештин комитетинен каралгандан кийин бул маселе караш керек. Анан бул жерде анча-мынча коллегаларым кичине төрага жака сөз айтканда бир аз абайласаңыздар, кимдин канчалык кызыктуу, ким канчалык кимдин тарабын коргоп атканы эл жакшы билет. Ошондуктан бири-бирибизди сыйлайлы. Биздин комитеттин чечими бар. Рахмат. Азыр сунуш келип түштү. Таза эки крамышта мен сунуш тогуш колом, бирок коёмун, бирок Дастан Далбаевич, убактыңыз бүтө элек болчу, убактысын бергиле. Тактап айтып Дастан Далбаевич, урсатпа. Дастан Далбаевич. Бактыбек Кемелбекович, сизди дагы сыйлайм, бирок сиз айтсаңызчы, качан сиз мындай главный инициатор кайсы мыйзам долбоорго дагы болгонсуз? Сиз менен сурай тургандай тергөөчү эмес. Жок, мен депутат катары суроону бере атпайбы? Тергөөчү причем тут тергөөчү? Жок, сиз тергөөчүдү бере атпайсызбы? Жок, качан просто айтсаңызчы. Жок десеңиз жок. Причем тут тергөөчү? Жөн эле суроону бере атам да. Дастан Далбаевич. Болгон эмес. Бүгүнкү күндө сиз мага тергөөчү болуп атасызбы дейм. Хорошо, экинчи анда. Сиз айтып атасыз, карапайым элге шылтап жатасыз да. Анда карапайым элге шылтаганда давайте анда ачыкка чыгарайлы. Сиз вот мисалы Көкбөрөнү өткөрүп атасыз, Чүй районунда туурабы? Кайсы акчага, каяктан алып атасыз ошол акчаны? Себеби коомдук уюмдар дагы айтыш керек аны. Бүгүнкү күндө ал өткөрүп аткан жалпы Көкбөр үчүн сүйгөндөр, Көкбөрүнү колдогондор келип жардам берип атат. А бул жерде чет өлкөнүн акчасын алган жок. Билбейм, мен бул мыйзам долбоор менен элге шылтап, сиз жакшылыкка алып барбайсыз. Рахмат. Менин оюм ушундай да. Бул Рахмат. Кийинки сөз Нурбаев Абдулвахап Мамадрасуловичте. Дастанбек Атысбекович, бул ушул мыйзамды Конституциялык комитетте карап койсо, бул неге тоскоолдук кылат эле? Эми эч тоскоолдук кылбайт. Мыйзамдардын баардыгы эле тийиштүү комитеттерден каралып атат. Анда сиз баардык мыйзамдар өтүп атат. Анда баардыгында туура эле айта бербейсизби? Могу мыйзам тиги комитетте каралып койсо эмне болот деп элечи? Мен баардыгын айтпайм, ушуну айтып атам. Жок, бул мыйзам деле ушу баардык мыйзамдар алкагында мыйзам менен кетип атат. Жок. Мыйзам менен кетип атат. Регламент жол берсе, биз ошону жасайбыз. Сиз регламент бузуп атасыз. Аны сиз далилдеңиз. Антике мен айтып кеттим. Бул мыйзам 2016 жылы каралган. Чымлактын спикер маалымат. Эми кайсы убакта каралган ал өзүнчө маселе. Ал кандай каралган, кандай болгон ал өзүнчө маселе. Анда юридикалык бүгүн азыр мыйзам каралып атканда биз мыйзамдын алкагында гана иш жасап атабыз. Болгону ошол. Эми ал сиздин оюңуз болуп атат. Бактыбек Кемелбекович, сиз менин оюмду сурадыңыз, мен сизге жооп берип атам. Ооба, бирок бул туура эмес болуп атат да. Ал сиздин оюңуз болду. Мен анда өз пикиримди калам, сиз пикириңизди алыңыз, бирок бул келечекте чыгат да барыбыр. Бактыбек Кемелбекович, бул жерде мамлекеттик эмес уюмдар бар да, Кыргызстандын жарандары өздөрүнүн эле акчасын чагып иштеткендер. Ал сиз айтып атасыз, сырттан келген акчаны көзөмөлдөйбүз. Ал жагы кандай болот? Өзүбүздө эле өзүнүн жарандар, билим берүү тармагында, башка тармагында ошондой мамлекеттик эмес уюм түзүп иш кылып атышат. Туура айтасыз. Бүгүнкү күндө ошол Кыргызстандын акчасы менен колдонуп аткан коммерциялык эмес уюмдар көпчүлүгү келип айтып атат. Ушу чет өлкөнүн акчасын менен колдонуп аткандарга чет өлкөнүн агенти деген макамды киргизгиле деп. Бул жерде абдан баягы коммерциялык эмес уюмдардын арасында дагы мындай эки тараптуу болду да. Биз бул жерде эки жакка бир жагына тартып, бир жагын баягы күчөтөйлү деген нерсе болгон жок. Биз ушул мыйзамды баардыгын карап, баардыгын таразалап, анан кийин ушу маалымат берүү иретинде гана киргизип атабыз. Мамлекет өзүнүн бюджеттен кетип аткан акчасын көзөмөлдөй албай, көрүнгөн жакка урдатып атат да. Жеке адамдар өздөрү акча чогултуп иш кылып атса, мамлекет эмне тиешеси бар аларга? Башта өзүнүн бюджеттин акчасын көзөмөлдөй албай кыйын болсо. Эми сиз бүгүнкү күндө мамлекетте болуп аткан нерсени көрүп атасыз да. Бул коомчулуктан биз баягы депутатпыз,
эл менен жолугушууга барганда дагы мындай суроолор абдан көп болуп калып атат. Биз ошо негизинде карап иштеп чыктык бул мыйзамды. Жок, мамлекет кандай кылат дейм да, өзүнүн бюджетин көзөмөлдөй албай урдатып атат көрүнгөн жакачы. Жеке адамдар өздөрү ыктыяр түрдө акчачы болду иш кылып атышат. Эмне иши бар мамлекеттин алар менен? Өзүнүн акчасын көзөмөлдөй албай кыйын болчу, бюджеттен бөлүнгөн акчасы. Ал боюнча өзүнчө айтчыңыз, мен болгон нерсеге мен жооп бердим. Анда мен айтайын, бизде мамлекет менен өлкөнүн айырмасын билесиздер да? Мамлекет эмне, өлкө эмне? Ички министри жооп берип коюңчу. Мамлекет менен өлкөнүн айырмасын айтып бериңчи. Урматтуу Абдыкабат Мамадрасулович, өлкө бул мындай, кандай десем, географиялык термин. Мамлекет бул мындай юридикалык термин да, мындай кыскача айтсам. Өлкөгө эмне кирет, мамлекетке эмне кирет? Айтып бериңчи анда. Кандай? Өлкөгө эмне кирет, мамлекетке эмне кирет? Айтып бериңчи. Мен айтпадымбы, өлкө деген бул географиялык термин. Бул өлкө деген мындай өзүнүн немеси бар, географиялык границалары бар. Мамлекет бул мамлекеттик түзүлүштүн мындай органдардын, институттардын түзүлүшү да. Кыскача. Ошондо өлкөдө мамлекеттин ролу чоңоюп атат, бул мыйзам боюнча. Бул мыйзам боюнча мен юстициядан сурадым. Мамлекетте контроль эч кандай эч нерсе жок. Жок, мен юстициядан сурадым. Жооп берип койсоңуз. Маалымкат негиздемени окуп чыксак, биякта концепциясы жарандардын жанакы маалыматка мындай расширение доступа граждан к информации. Мына ушундай концепция да. Жанакындай мамлекетти күчөтүү деген биякта концепцияда каралган жок. Иш жүзүндө ошондой болуп атпайбы? Иш жүзүндө жарандык коомдун үстүнөн көзөмөл күчөп атпайбы? Буга макулсузбу ушуга? Мен айтып атпаймынбы, мыйзам долбоору концепциясы боюнча, биякта мамлекет күчөтүү мындай максаты жок. Жарандарыбыз эгерде мамлекеттик органдардын маалымат, каржылоо маселе боюнча азыр мисалы мамлекеттик органдар ачык болуп атпайбы? Бюджет боюнча ар кандай маалыматты ала алышат. Биякта жазылып атат. Эмнеге ушундай маалыматты биз бейөкмөттүк уюмдардан ала албайбыз? Ошон үчүн бул мыйзам долбоору иштелип чыкты. Эгер маалымат кат негиздемени окусаңар, ошо жакта так жазылып турат да. 10 секунд. Ошон үчүн мен сиздин оюңузду сурап атам да, сиз так айта албай атасыз да. Мамлекет күчөтүп атабы ошол мамлекеттик эмес уюмдардын үстүнөн көзөмөлдү? Айтпайсызбы? Бул жерде мамлекет эмес, элдин ишеничин күчөтөт. Бул жерде элге баягы биз ачык маалымат болсун деп атабыз. Эми кечирип коесуз да, Санашевич, берде залда азыраак экен. Бул мыйзам боюнча биз 5-созупта да иштегенбиз. Мына жакында эле өтпөй калып, мына бүгүн кайта мажбур болуп атабыз менен. Ушул микрофондон пайдаланып айтып коеюн. Күнөөлөй турган эч кимди күнөөлөй турган эчтеке жок. Мына азыр айтып атышпайбы? Гранттар келип атат деп. Гранттан 3 окуудан өткөзүп, ачык айкын депутаттар комитеттерден карап берип атпайлы? Гранттардын баары ратификациядан өтүп атпайбы? Это бир. Андан тышкары мына бул профсоюзга окшош болуп атат да. Бүгүнкү күндө бул басаламан кылып аткан профсоюз элдин членский взносун чогултуп алып, отчет бербейбиз. Каалагандай колдонобуз дегенге барып атышат да. Мына ошондой эле болуп атат. Мына азыр эл арасында айтылып атпайбы, бейөкмөт уюмдардын баары эле жаман эмес. Мыктылары бар, добросовестно иштеп аткандары бар, на благо элге социальный жакка багыттык иштеп аткандары бар. Бирок арасында элдин арасында бул бейөкмөт уюм чото не то иштеп атат, элге акча таратып атат, момундай жаман иштерди кылып атат деп шектүү деп саналгандарга эмне үчүн биз 1 жылда күтпөш керек? Ошол самат шектүү деп саналгандарга бул мыйзам менен жол ачып аны текшерүүгө уруксат беришибиз керек. Эмне үчүн ал текшерилбеш керек? Четтен келген акчаны колдонуп, элге таратып, Кыргызстандын ичине бүлүк салбаш керек.
Ал только ошол направление менен кетиш керек. Бул жерде корко турган эмне бар? Если таза иштеп атса, акча только ошол биздин жарандарыбыздын жакшы нерселерине кетип атса, аны ачык айкын айтып койгондон корко турган эмне бар бул жерде? Бул жерде эч нерсе жок. Мына профсоюзда бүгүнкү күндө ошондой коркуп атышат. Жеп ичип көнүп калган, акчаны каалагандай бөлүп алып атышкан, бүгүн алар ачык айкындыктан коркуп атышат. Биз ачык айкын кылбайбыз, биз независимыйбыз. Көз карандыбыз, биз общественный объединениебиз деп, алар дагы көчөгө чыгып ушундай кыйкырык кылып атышат. Ошон үчүн мунун концепциясын колдош керек, урматтуу депутаттар. А экинчи окууда жана шектүү дегендер, если табылып калса, ушундай сунуштар менен Бактыбек 10 секунд. Бактыбек Эмелбекович, биз сунуш берели, анан жакшылап ачышлифовать этип алып чыгалы. Чоң рахмат.